Эми эл үмүт стипендиясын алган студенттер чет мамлекетке окууда күрөө коюш керек. Мындай сунушту Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев сунуштады. Ал студент менен мамлекеттин ортосунда түзүлө турган келишимди кайра иштеп, анда күрөөгө $100,000 же турак жай коюлуш керектигин билдирди. Жок, бул эми ошону айтып атам да, эми шашпай ошонун баарын иштеп чыгыш керек болчу да. Залогун койдурч керек. 50,000 төлөп атсаңар, бир 100,000 үйлөрүн койдурч керек ошол эки. Кийин чтобы силер баягы жөн эле акча кете бербегендей да, мен ошону айтып атам да. Алина Осмонова 2024-жылы эл үмүтү стипендиясын алып учурда Чикаго шаарында гранттык негизде билим алууда. Ал эл өкүлү тарабынан айтылган сунуш келечектеги стипендиянын ээлеринин укугун чектейт деп эсептейт. Анткени көп студенттердин үй жайы жана акчасы жок болгондуктан алдыда студенттер гранттык окуудан аргасыз баш тартышаарын билдирди. Ошондой эле ал өлкөгө иш тажрыйба топтогондон кийин гана барууну максат кылгандар басымда экенин маалымдады. Менин оюмча очень сильно ограничит студентов. Бул менин оюмча студенттердин укугун өтө катуу чектейт, себеби көп студенттердин күрөө коюуга мүмкүнчүлүгү болбойт. Көбүнүн үйү да жок. Бул стипендия бакалаврды бүткөн студенттер үчүн болгон үчүн аларга иш тажрыйба да керек болот. Ошондой эле батирлердин баасы да кымбат. Мен билген студенттердин өзүнүн үйү жок. Ошол себептүү бул акылдуу, билимдүү, даана, таланттуу жаштардын укугун чектейт. Кийин чет өлкөгө окууга бара албай калат. Жада калса алар алдыңкы университеттерге дагы окууга тапшырышпайт. Эл үмүт стипендиясын алган студенттер өлкөгө салым кошуу жалгыз эле Кыргызстанга кайтып келүү менен болот дегени туура эмес түшүнүк экенин айтышууда. Алар стипендианттар менен мамлекеттин кызматташуусун салым кошуу жолдорун иштеп чыгып, эки тарап диалогго барыш керек дешет. Мындан сырткары студенттерге иш тажрыйба топтоо үчүн кошумча 2 жыл убакыт берип, аларды азыртадан өлкөдөгү долбоорлорго аралаштырыш керектигин билдиришти. Кээ бир тармак үчүн 2 жыл, албетте 2 жыл жакшы жардам берет. Эгер ушундай бизге неме берсе, АКНОда ушундай мүмкүнчүлүк берсе, бул албетте жакшы нерсе. Бирок бул тармактан да өзгөрөт да. Кээ бир тармак үчүн 2 жыл нормальный нерсе да. Мисалы, юрист болсоң же бизнесмен болсоң 2 жыл мүмкүнчүлүк берүү бул нормальный нерсе. Балки мындай бир дагы башка бир вариант бар да. Мисалы, Кыргызстан үчүн бир жакшы инвестиция болушу мүмкүн да. Мисалы, допустим, Кыргызстандын ичинде ошонун ордуна мисалы бир компания ачып бер. Же болбосо окуп жүргөндөн баштап эле уже Кыргызстандын ичинде мен оюмча бул даже жакшыраак сунуш болот да. Окуп жүргөн учурда эле уже Кыргызстанга биздин долбоорлорго практически аралаштырып башташ керек да бизди. Чет өлкөдө мамлекеттин эсебинен билим алып жаткан студенттер менен билим берүү министри жылына 2 жолу гана байланышат. Жада калса келишим түзүп жатканда дагы жардамчылар аркылуу түзүшөт. Буга стипендианттар нааразычылыгын билдиришти. Алар биздин максаттарыбыз жана өлкөгө салым кошууга болгон сунушубузга эч ким кызыктар болбой, жыйынтыкка гана шаштырып жатышат дешет. Галочка үчүн байланыш бар, конечно. Галочка. Бирок конструктивный разговордон өтө эле узакпыз да. Түшүнүктүү. Байланыш кандай? Байланыш жарым жылда, 1 жылда бир жанагындай репорт керек болот, да? 25 студент окуулары, балалары кандай болду, окуусун бүтүрдү, бүтүрбөдү, кайер келип калдым, ошону бир слайдка неме кылышым керек, толтурушум керек. Бүттүм, бүткөн жокмун тигиндей. Бирок биз андай нерсени каалаган жокпуз да. Мындайча айтканда, ал алатын отчет үчүн керек да, ал белгилүү эле нерсе да. Биз эмнени каалап атабыз? Мисалы, жогорку эшелондогу ким Эдил Байсалов сыяктуу минимум да, ошондой адамдар менен жакшылап кеңешип, бул мындай неме эмес, бир министрди келип алып биз менен сүйлөш деген нерсе эмес, просто ушул нерсенин адисин деп атам да, ушул нерсенин адиси, ушул нерсени түшүнгөн адам менен жакшылап пландаштырсак, сонун нерселер болот да. Мыйзам боюнча эл үмүт стипендиясын алган студенттер чет мамлекетте билим алып окууну бүткөн соң мамлекетке кайтып келип 5 жыл иштеп бериши керек. Келишим боюнча билим алган адам кайтып келбесе, стипендияны толугу менен кайтарып берүүгө милдеттүү болот. Эгер андан баш тартса, иши сотко өтөт. Анан дагы бир маселе бар экен, эл үмүтү менен бүткөндөр такыр келбей атат Кыргызстанга. Былтырдан бери биз катуу эреже киргиздик. Милдеттүү түрдө 5 жыл Кыргызстанда иштейт, же болбосо ага төлөнгөн контракттык акыны төлөп бериш керек деп. Биз мына ваканттык орундарга да чакырып атабыз, алар келбей жатат. Бул алардын дагы жоопкерчиликтүү мамилесин калыптандырат деп ишенебиз. Агартуучу педагог Мастура Шарипова күрөө коюу менен стипендия берүү бул студенттерди басымтуу деп эсептейт. Ал бул маселени эки тарап диалог менен гана чечүү керектигин айтып, юридикалык негизде жөнгө салуу туура болорун кошумчалады. Ошондой эле ал жактагы абалды да карап көрүп, аларга кошумча тажрыйба топтоого убакыт бериш керектигин билдирди. Күрөө коюуну мен буга чейин мындай бул эч кандай логикага туура келбеген нерсе да, себеби бир жагынан баягы басымтуу болот.
экинчи жагынан бардык эле бара жаткан магистранттар өздөрү билимдүү, тажрыйбалуу, баягы аракетчил жаштар тандалып чыгып атат да. Анан ошолордун бардыгынын эле үй мүлктөрү жок да, өзүнүн атында. Анан же ата энеси менен келишим түзөбү, башка бир жолдорун карап көрүш керек. Жеке магистранттын, студенттин ошондой мүлктөрүнө басым жасалып, аларды ошондой аркылуу тушап коюу, колу бутун байлап коюу менимче туура эмес, бирок сөзсүз түрдө юридикалык кагаздар аркылуу гана муну ишке ашырыш керек. Белгилей кетсек, 3 жылда стипендия алган 36 адамга 177 миллион 747 миң сом жумшалган. Эл үмүт аттуу эл аралык стипендиялардын жаңы программасын ачуу тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2022 жылы 10 майда кол койгон. Бул стипендия дүйнөнүн алдыңкы 100 университетин өткөн 50 магистрант, докторантка берилет. Акчанын көлөмү тандалып алынган университетке жараша аныкталары жана жыл сайын $50 000 ашпого тийиш экени айтылган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.